25 октябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Саламатсыздарбы? Москвада жазуучунун өлүмүнө шектелген кыргызстандык кармалды. Москвада батирлердин бирине кирип барып 78 жаштагы ээсин өлөрчө сабаган деп шектелген кыргызстандык кармалды. Бул тууралуу тергөө комитетинин Москва шаардык башкармалыгы билдирди. Тергөөнүн версиясына ылайык окуя 19 октябрда Открытая шоссесинде жайгашкан үйдө болгон. Шектүү батирге кирип барып, анда жашаган аялды уруп сабаган. Жыйынтыгында батирдин ээси алган жаракатынан улам шаардагы ооруканалардын биринде каза болуп калган дешти тергөө комитетинен. Полиция кылмышка шектүү катары Кыргызстандын 39 жаштагы жаранын кармады. Тергөө жакынкы убактарда ага айып тагып камакка алууну талап кылат деп күтүлүүдө. ТАСС агенттиги каза болгон аял искусство таануу илимдеринин доктору жана жазуучу Раиса Кирсанова экенин жазды. Маалыматка ылайык окуя болгон күнү үйдүн жашоочулары белгисиз шектүү киши алардын эшигин каккылап жатканы боюнча укук коргоо органдарына кайрылышкан. Регнум басылмасы өз булактарына таянып шектүү Открытая шоссесине жумушка орношуу боюнча досу менен сүйлөшүүгө барганын жазды. Булактын айтымында бирок ал жумушка орношо албай калгандан кийин спирт ичимдигин сатып алып, жакынкы үйлөрдүн короосуна аралап кетет. Дал ошол малда 78 жаштагы Раиса Кирсанованын эшиги бекилбей турганын жана ал батирге кирип барган деп билдирди булак. Ал шектүү жазуучунун батиринде уктап калганын кошумчалады. Нурланбек Шакиев кийиминди өзгөртөбүз. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Соода өнөр жай палатасынын салтанаттуу мааракесинде Кыргызстандын кийимин өзгөртүү планы бар экенин айтты. Биз кийиминди өзгөртөбүз. Себеп дегенде биз кийиминди кабыл алганда Советтер Союзунун убагынан чыккан мал болгон. Азыр биз толук бутка турган кадыресе өнүгүү жолуна түшкөн мамлекетпиз. Ошол үчүн биз кийиминди өзгөртүшүбүз керек. Бардык кыргыз эли ырдай турган кийимин болуш керек, деди ал. Кыргызстандын мамлекеттик кийими 1992 жылдын 18 декабрында Жогорку кеңештин токтому менен бекитилген. 2012 жылдын 27 декабрында 3 куплеттен турган кийиминдин экинчи куплети парламенттин токтому менен кыскартылган. Алагөзов көпчүлүк колдобосо кийиминди өзгөртүүгө зарылдык болбойт. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин кийимин боюнча айткандары анын жеке пикири экенин билдирди. Бул пикир коомчулукта сот үйүндө кызуу талкууга жол ачты. Эгерде мамлекеттик кийимди өзгөртүү демилгеси көтөрүлө турган болсо, анын сөзүнө, музыкасына сөзсүз түрдө ачык сынак жарыяланып, ага акын жазуучулар, композиторлор Айтор кийиминди инине жеткире иштеп чыгууга дараметим жетет дегендер катышып, алардын иши калктын көпчүлүк катмарынын колдоосуна ээ болушу керек деп жазды ал Facebook барагына. Ошондой эле Алагөзов көпчүлүк колдобосо кийиминди өзгөртүүгө зарылдык жок деп белгиледи. Ал эми Шакиев кийиминдин текстин бүгүнкү күндөгү чакырыктарга жана өлкөнүн өнүгүү багытына ылайыктап, элди мекенчиликке жана өнүгүүгө карай үндөгөн өзгөрүүлөрдү киргизүү кажет экенин белгилеген. Кийим мамлекеттик же социалдык бирдиктин символу катары кабыл алынган салтанаттуу ыр. Андыктан мамлекеттик кийимин бардыгы ырдап аткара алгыдай, жалпыга бирдей ыргакта болуш керек. Тагыраагы өлкөбүздүн 5 жаштан 90 жашка чейинки жарандары кайсы учур кандай ырдаал болбосун оңой ырдап кеткидей жазылышы керек, деген ал. Өткөн жылдын декабрында Кыргызстандын туусу өзгөртүлгөн. Желекти өзгөртүү демилгесин биринчилерден болуп төрага Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов көтөрүп чыккан. Минкап Кыргызстандын герби жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштоодо. Жогорку кеңеш Минкап демилгелеген мамлекеттик символдор жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору келип түштү. Минкаптын маалыматына ылайык, бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын эн белгилеринин визуалдык стили боюнча бирдиктүү стандарт жок. Алар өтө көп республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган ашыкча чыгымдар алып келүүдө. Бирдиктүү визуалдык стилге алып келүү зарылдыгы жаралды деп жазган документтин түшүндүрмөсүндө. Мамлекеттик символдор жөнүндө мыйзамда гербтин сүрөтү түстүү же ак кара үлгүгө дал келүүсү керек деп жазылган. Минкап мыйзамдын бул бөлүгүнө мамлекеттик гербтин сүрөтү мөөрлөргө же документтердин бланктарына жайгаштырылгандан башка учурлар деген тактоо киргизүүнү сунуштап жатат. Жогорку кеңеш өлкөнүн гербин 1994 жылы 14 январда бекиткен. Анын авторлору Асейин Абдраев жана Садырбек Тубанаев. Туманбаев бир нече курулуш компаниясы 1000ден ашык батирди мамлекетке өткөрүп берди. Бир катар курулуш компаниялары мамлекеттик ипотекалык компанияга 1000ден ашык батирди өткөрүп беришти. Алар мыйзам бузуу менен курулуп баштаган турак үйлөргө жайгашкан. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев 24 октябрда Facebook'тагы түз эфирде билдирди. УКМК менен укук коргоо органдары Кут жана Нурзаман курулуш компанияларынан 720дан батирди мамлекеттин балансына өткөрүп беришти. Мындан тышкары
катары Ааламстрой 62, Building Deluxe'дан 45 жана МИС 33 батир берди, деди ал. Куманбаевдин айтымында батирлер жакынкы 3 жылдын ичинде курулуп бүткөрүлөт. Ал кыргызстандыктар мамлекеттик ипотека алуу үчүн азыркыдай эле тартипте кезекке турса болоорун белгиледи. Буга чейин УКМК мамлекеттик ипотекалык компания Бишкектин түштүгүндө курулуп жаткан турак жай комплексиндеги 15 миллион долларлык 300 батирди аларын билдирген. Атайын кызматтын маалыматына ылайык Аламүдүн Токой чарбасында таандык ал жер тилкеси мыйзамсыз жеке менчикке өткөрүлгөн. Мартта президент Садыр Жапаров Минкапты мамлекеттик ипотекалык компаниянын акцияларынын баарын президенттин иш башкармалыгына өткөрүүгө милдеттендирген жарлыкка кол койгон. Ага чейин акциялардын 100% мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигине таандык болгон.